Базарда дарбыз коондорго болгон суроо талап күчөп, сатуунун сезону башталды. Мындан улам алардын сапатын, дары кошулбаганын текшерүү зарылдыгы күчөйт. Сузакта санитардык экспертиза лабораториясынын кызматкерлери жергиликтүү делген дарбыздан үлгү алып текшерип көрүштү. Андагы нитраттын көрсөткүчү 5-ке барабар болду. Шамалсайдан алып келген дарбызыбыз норма өзүнүн нитратында чыкты. Эч кандай кооптуу ашыкча нитрат жок. Дарбыздагы нитраттын көрсөткүчү 60-тан ашпашы керек. Коондо болсо бул көрсөткүч 90-га чейин мүмкүн. Адистер нитрат жаш балдар, кош бойлуу энелер жана улгайган адамдарга көбүрөөк зыянын тийгизерин белгилешет. Ошондой эле акыркы жылдары химикаттарды колдонуу азайганын кошумчалашты. Тактап айтканда Өзбекстан Республикасынан келчү, алардан келип аткан продукциялар сөзсүз түрдө текшерилип анан кийин сатууга чыгарылат. Эч кандай сатууга мүмкүн эмес. Келген продукцияны сөзсүз текшерип, нитратын текшерип, анан кийин мурдагы жылдарга, башка жылдарга салыштырмалуу быйылкы жылы кыйла төмөн жакшы келип атат. Өзбекстандын дарбыздары дагы өзүбүздүн местный дарбыздар тем более ал талапка жооп бергиликтүү гана чыгып атат азырынча. Нитраты кооптуу эмес. Сузактагы базарда жергиликтүү дыйкандар өстүргөн мөмө жемиштер, анын катарында дарбыз коондор дагы сатыкка чыккан. Сатуучуларга жемиштерди туура сактап, тиешелүү документтери болушу керектиги айтылып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Силер Берекеден алып келип атасыңарбы? Берекеден келген жок, бул башка жактан келген. Каяктан келди? Өзбекстандан келген. Өзбекстандан келсе ошонун тактоочу документтери бар, ошону алып келиш керек. Ар бир нерсе өзүнүн документтери менен келет, коштоочу документтери болот. Коопсуздук үчүн айрыкча бул жаш балдарга, кош бойлуу аялдарга айрыкча жаман көп болсо эгер нитраты жаман илдеттерге жолугушу мүмкүн. Бүгүн алып келдик. Бүгүн эртең менен алып келип, азыр мана алып келип энди сатууга коебуз. Дикандарды өзүнөн алдык. Азыр алып келишти. Биз сатып беребиз, биз акелерибиз алып келип берди бизге. Ширин өзү шириндигиден дары немеси жок да. Дары кошулбогонбу деп сурайбыз өз дикандардан да. Деген менен жай тургундардагы мөмө жемиштерди алууда кооптонгонун жашырбайт. Мындан улам мөмө жемиштер өз убагында бышканда аларын айткандар арбын. Бышканда жебе деген дары бар да аларда, азыр ошонго жебей турабыз. Мисалы бишпесана жейбиз да. Жалаң эле ушул дары-дармек менен болуп калбадыбы? Мөмө жемиштерди бышырышыбызчы, эрте бышырганга аракет кылышып, бирок мен сатып алып жей элекмин, балдарыма да бере элекмин, өзүмдүн огородуман гана бышкан өрүк, ушу жашылчаларды гана берем. Так сатып жей элекмин, бирок жедим, помидор менен бадыраңы жедик. Анан дарбыз коонду алып жебедибиз. Себеби биздин дарбыз коондор июль-август айында өзү бышат да. Ага чейинкилер дары менен бышса керек деп ойлойм. Азырынча пока эметпей эле дарыламга бай эле натуральный бышкан дарбыз болсо жакшы болмок да. Сатуучуда товардын ар бир партиясы кайдан, кайсыл талаадан ким алып келгени тууралуу маалымат камтылган, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы тарабынан берилген документ болушу керектигин адистер айтып келишет. Ошондой эле муну ар бир кардар талап кыла аларын кошумчалашат. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.